Öküdü beret Kudayım, ökünüp tartma ubayım. Çıbıttay candı sındırбай, çıraktay jangın ılayım. Umarlı düğüne tübüne, ubalap yürüp gitmeysin. Kut yıldız çaçpay ömürüm. İnsan kadırlı ömür sürü, татыктуу жашоо күтүп, зоболосу артса, балдары тууган тушканы үчүн зор бакыт. Иштин өтөсүнөн чыгып, эмгеги элге сиңип, кызматы кылымдарга кеп болсо, атпай журттун сыймыгы болор анын. Бар эле айтып келишет, сиз ушул ырды качан баштагансыз, кантип ырдап калгансыз деп. Менин ушул чоң энем, тайнем, тегеле эжелерим коңур үндүү, аябай сулуу айымдар болгон. Таятам 1941-жылдан 5-6 жыл ошо Афлатун айыл өкмөтүндө райыс болуп элди баштаган. Чоң энем Гүлдана деген айыл ошо Афлатун айыл өкмөтүндө катчы болуп иштеген ошол жылдары. Ошондо аттуу баштуу инсандардын тукумун улаган. Ар бир инсандын жашоо турмушта өзүнүн жараткан бийиктиги болот. Сарымсакова Анаржан Жакыпбековна дал ушундай адамдык асыл сапаттарга бай, мазмундуу, өрнөктүү өмүр сүргөн адам. Болгондо да музыка менен жашап искусствону баалаган чыгармачыл айым. Жакшы эмгектенип, анан ушул музыка тарабында өзүнүн жашынан ырдап жүргөн. Өркеси болуп калды республикалык 80-жылдары. Чоң кароо сынак болуп, ошо Ленин районунда, Сүйүктүү шаарында ошол конкурска катышып, жеңүүчүсү болуп, өркесиде биринчи жолу катышып, ошондо тилеге чыккан атайын Тогунбаевдин жаштарга ырым дүнгүрө азыркы артисттер белгилүү болот го, ошол жылдары мен ошол чыкканда баардык атайын барып көрүшүп, менин үнүмө таң калышып, жакшы бааларын беришкен. Сарымсакова Анаржан Жакыпбековна далыкпай эмгектенип, сахнанын ажарын ачып, маданиятка салымын кошууда. Кубулжуган кайрыктар жүрөк кылын чертет, жашоо кооз көрктөнүп, ак сүйүүгө дегдетет. Обон созгон Анаржан ырың бакыт терметет. Колунан өрдөнгөн темир устасы болгон. Кийинки жылдарда ошо азыркы КТР телестанциясын ошо биздин Афлатун айылындагы чокуда орнотуп, атам ошол жакта көп эмгектенген адам. Анан мен ушул Оштогу соода техникум бүткөндөн кийин 2 жылдык отработка менен Сүйүктүү шаарына барып калдым. Ал жакта жаш болсом да жакшы эмгектенип, анан ушул музыка тарабында өзүнүн жашынан ырдап жүргөн. Сарымсакова Анаржан Жакыпбековна 1959-жылы 10 мартта Таш көмүр шаарында туулган. Адасы Жакыпбек Аксакал колунан көөрү төгүлгөн уста болгон. Апасы Таажененин сулуулугу ушул күнгө чейин аймакта аңыз болуп айтылып келет. Анаржан Сарымсакова 40 жылга чукул чыгармачылыктын жолунда талыкпай эмгектенип келет. 3 уул, 1 кыздын энеси, Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин Арда грамотасынын ээси, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Мен эми көп тармактын ишчиси болуп иштеп жүрдүм да. Сүйүктүү шаарында аялдар Советинин төрайымы болуп да эмгектендим 15 жылдан ашыкчы. Анан ушул менин эмгегимде ошол эл ал убакта аким деп коючу шаардык акимдер, областтагылар баардыгы ушул
аксыдан келген кыз эле тарынып кетпесин, мынчалык бизге маданият тармагынан салынышкан кем деп анан мени ошо заслуженный артисттикке көрсөтүшүп, анан артист эмес, народный артист менен барабар деп ушу маданияттын эмгек сиңирген ишмерин наамын алып беришти. Biraz таанышып бардык менен. Бул жерде дагы ушу республикалык кароолорго, фестивалдарга барып катыша баштадым. Алып орундарда баштадым. Андан кийин клиптерди жараттым. Клиптердин үстүндө иштеп атам. Жакшакай авторлор менен иштешип атам, жаңырлары Канекей Эралиеванын. Анан эми Ырысбай Абдыкадыровдун Жакшакай сөзү бар. Кээ бир аксакалдар дейт 90-го чыкса дагы 100-гө чыкты деп мактанышат. Бирок аркасын кылчайып карады экен, ушул жашка чейин эмне кызмат кылды экен, эл билерлик, эл таң каларлык дейт да. Анан мен да ошону дайыма ойлоп жүрөм да ушул сөздү. Анан жөн эле отуруп албастан деп анан ошо бардык жокко катышып, ырдап, эми ушул боюнча токтоп калбасын улантайын деп концерт берүүгө даярданып жүргөм. Жазды күтөм, жан дүйнөмдө ыр болуп аттуу Анаржан Сарымсакованын филармониянын чоң залында 3-июнда боло турган чыгармачылык концертине ийгиликтерди каалайбыз.